Men Kalçayev Seyitbek 1958-жылы Ысык-Көл обласының Тоң районуна караштуу Көлтөр деген айылында жаз айында төрөлгөн. Колхозчу малчынын үйүндө, үй бүлөсүндө. 11 тууганбыз. Ошонун 8-чисимин. Ата-энем колхоздун, совхоздун малын багышчы. Мен өзүм 1975-жылы 10-ду бүтүп мал чарбачылыгына совхоздун ар кандай сак малга, кыркынга, чөп чабыгына ар түрлүү кызматтарын сайыз убагында иштедим. Малга аралашканым 83-жылдан жылкы, сайыздын жылкысын бактым. Ошондон бери мына ушул жайлоого, Карасаз деген жайлоого келип, балдарым менен, неберелерим менен келип, байбичем менен келип, жайлоого 3-4 ай жайлап, жакшынакай Кумбулунга барып турамын. Üç уулум бар. Бирөө шаарда, бирөө мына чабан болуп Мажардан бери быйыл келди. Эң кичүү уулум айылда чөп чар, суу, картошка ошонусу менен алек болуп Мажардан берип жүрөт адагы. Анан мына мен кыздарым, неберелерим. 5 неберем бар. 5 неберем бирөө шаарда Сумая деген, мына бул Аяна, бул Мырзайым деген неберем, бул Акылай деген неберем, бул Арген деген неберем. Мына ошол жылдан баштап, ушул 83-төн мына 36 жыл болду. Мал чарбачылыгында иштегениме. Min, Allah'a arkadaşlarım, duyduğunuzdan atağın arba olduğu aydan kızlarımın için bala akra jergecek amma olsun. Bis oldu. Жақсылық olsun. Шляпаң өйдө кетерсең? Гүлсең? Jaz ayaqtap jay bolgondo, kulundar tülep tay bolgondo, жылкы караганы мен жөнөймүн айт олгондо, жылкы баккан деле азап, караңгыда жылкы карап, ден соолукка кайыл болуп, мен жатамын кулун карап, кара булут тоого тип, жамгыр жашын төгүп ийип, уюң деле азап, коюң деле азап, түнү ичинде кой үркөбүдеп карап.